Assalamu алейкум, урматтуу замандаштарым, мекендештерим. Мейримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштайм. Мен тажрыйбадагы бир нерсени бөлүшкүм келип атат. Кээ бир учурда аябай мамилелери ысык, жакшы досторду карасаң, бир учурда жүз карашпай калган болот да. Бирин-бири аябай сүйгөн жубайлар бир учурда карасаң эле мурдагыдай бирин-бири сыйлабай, мурдагыдай бирин-бири жакшы көрбөй, ортодогу мээрим мухаббаты муздап калган болот. Кошуналардын мамилеси бузулуп кетет, кесиптештердин мамилеси бирин-бири көргүсү келбей калган болот. Ушунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Көп учурда бир гана нерсе да. Талашуу. Бир маселе боюнча талашып калат. Ал деле бир өтө маанилүү тема эмес. Дубайда сылган жакшыбы деп бир айса айтат, жок Анталия жакшы деп экинчиси айтат, ошондон талаш башталат. Бул машина жакшы деп бул айтат, тигил машина жакшы деп бул айтат, ошондон талашып калат. Адам талашкан учурда ынтымакты, мээримди, махабатты ойлонбойт. Адам талашкан учурда жеңишти ойлойт. Өзүбүзгө бир суроо берип көрөлүчү, жеңиш маанилүүбү же ынтымак маанилүүбү? Достукту сактап калган маанилүүбү? Бир туугандык маанилүүбү? Ошон үчүн пайгамбар алейхисалам талашкандан тыюу салган экен. Талашкан сайын адамдын жүрөктөрү алыстайт. Алыстамак мындай турсун, жүрөктөрдү кээде жаралайт, жарып таштайт. Жараланган жүрөктүн кайра калыбына келиши мүмкүн эмес да. Анткени денеге бүткөн жара дейт, кайыптайт, жок болот дейт, бирок жүрөккө бүткөн жара эч качан айыкпайт деп коет. Ошон үчүн талашпай эле коелучу. Эки сөздү үйрөнөлү. Биринчиси сеники туура дегенди, экинчиси балким меники туура эмес дегенди. Ушун менен талаш бүтөт, бирок ортодогу мамиле, мээрим, сүйүү, сыйлашуу сакталып калат. Талаштан тактык жаралат деген бир сөз бар, бирок бул сөздү ким ойлоп тапкан билбейм. Бирок талаштан мамиле бузулары бул анык. Ошон үчүн талаштан алыс бололу. Ким эгерде өзү туура болсо дагы талашкандан баш тартса, акыретте Алла Таала ак сарай куруп берет деген мааниде хадисте болсо керек эле, тактап окусаңыздар болот. Кудай колдосун, арабызга ынтымак берсин. Эң башкысы ынтымак, ортодогу сый урмат, жакшы мамиле, ушуларды сактайлы. Assalamu alaikum.